Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин кызматкерлери үчүн ФИДИК келишимдерин колдонуу жана чечмелөө боюнча семинар өттү. Келишим курулуш долбоорлорун жөнгө салуучу негизги инструмент болуп саналат жана алар дүйнө жүзү боюнча кеңири колдонулат. Учурда мекеме автожолдорду курууда дээрлик бардык эл аралык долбоорлордо аталган келишимдерди активдүү колдонууда. Анын негизги принциптерин терең түшүнүү жана туура чечмелөө бул автожолдорду курууга бөлүнгөн каражаттардын натыйжалуу пайдаланууга жана аткарылган иштердин сапатын жогорулатууга мүмкүндүк берет. Ошондуктан транспорт жана коммуникациялар министрлиги бул жаатта өз кызматкерлеринин билим деңгээлин өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурууда. Кызматкерлер семинарды ийгиликтүү аяктагандан кийин өтүлгөн материалдарды өздөштүрүү боюнча тесттен өтүп, жакшы жыйынтыктарды көрсөткөндөр сертификатка ээ болот. Бул ФИДИК контракттарды ушу дүйнө боюнча заказчиктер менен подрядчиктер пайдаланат. Мисалы Кыргызстанда көп проект бар, транспорт жактан проект бар, энергетика жактан. Анан ушу контракттарды колдонот. Анан бул адистер ушу контракттар окуса, бул контракттар кандай колдонгонун үйрөнсө, анда ошо контракттардын ишке ашырылуусу жеңилирээк өтөт.